Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 2 адам көз жумду. Бул тууралуу 6 апрелде Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Маалым болгондой, COVID-19 инфекциясын көз жумган 2 адам Ош областында катталды. Бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирустан жалпы 4 адам каза тапты. Министрдин айтымында алар экөө тең ооруканада стационардык дарыланууда болчу жана абалын доктурлар оор деп мүнөздөп жатышкан. Дагы 5 бейтаптын абалы оор экени айтылууда. Маалымат булак Элдик медиа. Жалал Абадта бүгүн 6 апрелде 23 адам ооруканадан чыгарылат. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов маалымат жыйын берүүдө. Жыйын бүгүн 6 апрелде өкмөт үйүндө өтүп жатат. Жыйында коронавирус боюнча өлкөдөгү абал тууралуу айтылууда. Маалымат булак Супер KG. Биринчи жолу мындай көп санда Кыргыз өлкөсүндө дагы 69 адам коронавирус жуктуруп алып, жалпы сан 216га жетти. Бүгүн 6 апрелде саат 10:00 карата Кыргыз өлкөсүндө дагы 69 адам коронавирус жуктуруп алды. Жаңы катталгандардын баары обсервацияда жаткандар, ооругандардын жалпы саны 216га жетти. Бул тууралуу онлайн брифингде Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Коронавирус аныкталган бейтаптар төмөндөгү аймактын тургундары болуп саналат. Ош областы 94, Жалал Абад областы 80, Бишкек шаары 25, Чүй областы 5, Нарын областы 5, Баткен областы 4, Ысык Көл областы 3. Маалымат булак Супер KG. Коронавирус деген байлай чыгып, өйдө олтуруп калдык. Жолдошу каза болуп, 4 кызды багып жаткан эне жардамга муктаж. Жазгүл Обосканова 38 жашта. Ал карантинге чейин шаарыбыздагы тигүү секторунун биринде иштеп, күн өткөрүп келген. Азыркы тапта ал үйдөн чыга албай, айласыз олтурганын Супер KG порталына айтып берди. Айтымында жолдошунун жүрөк оорусу кармап каза болуп калганына 1 жылдан ашты. Жумгалдан Бишкекке келгениме 1 жылдан ашты. Айылдан эч нерсе билбей келип, тигүүнү үйрөнүп, анын арты менен жаңы эле нан таап жеп баштаганбыз. Коронавирус деген бале чыгып, үйдөн чыкпай олтуруп калдык. 4 кызым бар. Алардын улусу 17 жашта, кийинки кызым 14 жашта, үчүнчү кызым 8-де, кичүү кызым 6 жашта. Жолдошумдун каза болгонуна 1 жыл 2 ай болду. Күйөөм оорудан улам жүрөк оорусу кармап көз жумган. Бул жакта Батирде турабыз. Батир акысын айына 5000 сом төлөйм. Жакшы эле иштеп жатканда ушундай кыйын кырда болуп кетти. Чынында азыр бир аз кыйналып жатабыз. Кайрымдуу адамдардан кандай жардам болсо да күтөбүз. Бүгүн эртең азык түлүүбүз түгөнөт деди ал. Учурда Жазгүл айым Свердлов районуна караштуу Ак Бата жаңы конушунда жашайт. Ага жардам берүүнү каалагандар 705 менен 534 875. Кайталайбыз, 705 менен 534 875 номер аркылуу байланышып жардам колун сунса болот. Маалымат булак Супер KG. Жалал Абад областынын коменданты жакындарын жаназасына бара албай калгандары телефон аркылуу көңүл айтып үйдөн Куран окугула. Бүгүн 6 апрелде Жалал Абад областындагы жалпы кырдаал боюнча область коменданты Жеңишбек Жоробеков онлайн маалымат жыйын берүүдө. Жалал Абад областында 6 апрелге карата коменданттык саатта 8 жаран кармалып, түшүндүрүү иштеринен кийин кое берилген. Бир суткада 15 кылмыш иши катталды. Алардын баарынын бети ачылды. Алардын арасында өзгөчө оор кылмыштар жок. Коменданттык саат киргизилген шаар менен райондо 8 жаран кармалды. Ошол эле мезгилде күндүзгү түшүндүрүү иштеринде Сузак жана Жалал Абад шаарынан 76 адам кармалып, ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнө алып барылган. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми жол эрежеси бузган, документтери жок же өткөрмө кагаздары жок жүргөн 95 айдоочу кармалды. Алардын унаалары айып короосунда токтотулду деп билдирди комендант Жоробеков. Жакындарын жаназасына бара албай калгандарга шариятта деле телефон аркылуу көңүл айтып үйдө ал адамга багыштап Куран окуп коюу каралган. Бизде коменданттык саатта көп жарандарыбыз Куран окутуп же жаназадан келе жатышкандарын шылтоо кылышууда. Бирок аларды жакшылап тактаганда алар башка максат менен көчөдө жүргөн болууда. Ошондой окуяларды кайталабай үйүңөрдө болгула деп кайрылды комендант. Убактылуу кармоочу жайда кармалып тургандар боюнча маселе жок, аларга тамак аш жеткиликтүү.
17 мартта өзгөнгө барганбыз, ошол боюнча ал жакта калып калдык. Кайра кантип шаарга барсак болот деген суроо комендант төмөндөгүчө жооп берди. Мындай учурлар көп. Сиз ишеним телефон номериңизди калтырыңыз, биз сиздерге жардам беребиз деп жооп берди комендант. Каракол шаарында көп кабаттуу үйдүн эшиги ширетилген деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. 5 апрелде жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында шаардык штаб кирпич заводунун аймагындагы 55-үйдү курчоого алууну чечкен. Анткени бул үйдүн жашоочуларынын биринде COVID-19 белгилери табылган. Ал жаран 30 марттан бери 5 үй бүлө мүчөсү менен областык бириккен ооруканада обсервацияда жаткан. Бул жаран кимдер менен байланыш түзгөндүгү тууралуу медиктерге маалымат берүүнү каалаган эмес. Ошондуктан жашаган үйүнө өзгөчө карантиндеги статус берүү боюнча чечими кабыл алынган. Аталган үйдү дезинфекциялоо иш-чараларын жүрүшүндө сварка аппараттын колдонуу менен подъездин эшигин оңдоо боюнча иштер жүргүзүлгөн. Муниципалиттен жарандардын кыймылына чектөө киргизүүнү ниет кылган эмес деп айтылат маалыматта. Маалымат Булак элдик медиа. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде 4-чейректи дистанттык негизде окутууга даярдыкты улантууда. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. 2020 жылдын 8 апрелинен тартып 4-чейректин сабактары 1-4 класстын окуучулары жана бала бакчалардын бүтүрүүчү тайпалар үчүн Баластан, Кчерка, 5-11 класстын окуучулары үчүн Илим билим, Электр, Санат, Пирамида 5 каналдарынан көрсөтүлөт. Ушул эле видео сабактар, окуу материалдары, электрондук китептер, теледен кечүү сабактардын жадыбалы, кошумча адабияттар, тапшырмалар, мугалимдер үчүн колдонмолор, өнүктүрүүчү оюндар, тесттер жана башка министрлик тарабынан түзүлгөн oku.edu.gov.kg порталына жүктөлөт. Маалымат Булак элдик медиа. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Калый Абулгазиев Ош жана Жалал-Абад областарына 2 күндүк иш сапары менен болгон делегациянын 12 мүчөсү сыяктуу эле коронавирус инфекциясынын бар же жогун аныктай турган экспресс тесттен өттү. Эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес аймактарда болгон делегациянын бардык мүчөлөрү Бишкек шаарына келери менен дароо коронавирустун бар же жогун аныктай турган экспресс тесттен өтүштү. Алардын биринен да вирус аныкталган жок. Тобокелчиликтерди азайтуу максатында алар 3 күнгө үй карантинине жиберилди. Белгиле кетүүчү жагдай коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө аракеттерди координациялоо боюнча ыкчам штабка тартылган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын кызматкерлери да экспресс тесттен өттү. Маалымат Булак элдик медиа. Мекендештердин жардамы унутулбайт. Орусиядагы айрым кыргыз диаспоралары Самара, Тольятти шаарларында окуган студенттерге азык-түлүк жеткирип беришти. Москвада ишкер кыргызстандыктар ара жолдо калган мекендештерин убактылуу мейманканага жайгаштырып жардам берип жатышат. Маалымат Булак, Азаттык. Кыргыз биртуган кыргыз чоңдордон ушундай жардам сурайбыз. Эч качан жардамыңарды аябагыла. Азыр бизде аябай оор кырдаал. Хотя бы көңүлүңөрдөн чыгарып, бир аз болсо дагы кыргыздарга жардам берип коюңар. Баарыңардан ушундай жардам сурайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, Самарада иштеген биздин агалар, туугандар, сиздерге чоң рахмат. Сиздер жиберген алдык жардамды. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Студенттердин атынан баарыбыз 28 студент окуйбуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул деле болсо Алладан келген сыноо, бул деле өтүп кетет жигиттер. Агай бир-эки сөз сүйлөп коюң. Биз да мына Самарадан Тольяттиге келип отурабыз азыр. Ошо 3-чү пунктубуз. Кинем, анан кийин Самарадагы жерлештерибизге жардам чогултуп келип тапшырып аткан учурубуз. Сиздер жакшы окуп анан бизди уяттырбайбыз. Ал жакта мындай бир тартып алып Мынакей. Самарадан келген гум жардам. Тольяттидеги студент жигиттерине. Жигиттер бул эч нерсе эмес, бул да өтүп кетет бул күндөрдө элечи. Самый главный дукту көтөрүп, орустар айтмакчы, не унугатса да. Биз мына Москвадагы балдар, жаш жигиттер, баар жагы билет алып,
Kuvvetlerini taşırıp, parçaların üzerine jo'natib, ketemiz degan kun kelganda monday o'g'ri chiqib, samolyot turishmay qoldi. Ba'zi joyga sho'g'il o'tiramiz. Yaxshi bo'ldi. Bizim kızız çiftler varken, onda biznes kılanlar varken gelip, biz gazeteye aktarıp joylashtirib borib turishib, sho'ng'roqlar chiqadi. Biz hukumatdan kelganimiz ne? Bizga shularni qanday qoldirib kirgizsa, olib ketganlarni so'raymiz. Ular yaqinda shaylarga o'tgan bizlar ular bilmaymiz, yaqinlarimiz bor. Ular shu yerlarda har bir adresini yozib, bu yerda o'rgatgan hech kim yo'q. Bunga men tashabbuslar. Ularga sizlarga barcha hakikaten sizlarning chiqqan bolalar bor. Topqanlar hakikaten bazı telefon tunmayapti. Motor hukumatdan nima yo'q. Bizlardan birga bizga shular chiqarib bersinlar. Biz qolamiz. Эжелер келип бизге жардам берип ушулар отурушат. Кайсы компаниядан келдиңер? Удактай деген компаниядан келишти. Ушуларга рахмат, Алла ыраазы болсун. Мына ушу биздин элдерде дагы турушат, мына муктаж болуп турушат, сиздерге келип жардам бериңиздерди суранабыз.